класстагы 40 окуучунун орто баасы 75 дейт. 40-ты 75-ке көбөйтөм, Ошону менен бирге класста орто баасы 100 болгон 5 мыкты окуучу бар дейт. Бул 500 болот. 40-ты 75-ке көбөйтсөм 3000 болот. Калгандардын орточо баасы канча дейт? Анда 3000ден эмне кылам? 500'дү кемитем дагы. Анан бул общий 40 окуучу болсо, андан 5 отличникти алып салсам 35 окуучу болот, 2,5-ды эмне кылып коем? 35-ке бөлүп коем. Ошондо 71,7-3 болуп калат экен да. Кийинки Даниярдын орто баллы биринчи семестрден кийин 80 болду дейт. Экинчи семестрден кийин анын генетика боюнча баллы 8 бирдикке төмөндөдү дейт. Анатомия боюнча 6-га жогорулады. Бактериология боюнча 11-дикке төмөндөдү дейт. Эгерде башка сабактар жок болсо дейт, кошом -28. Биринчи семестрден кийин генетика боюнча 1-дикке төмөндөп, анатомия боюнча жогорулап, бактериология боюнча төмөндөдү. Эгерде башка сабактар жок болсо, анда Данияр 2 семестрден кийин орточо баллы канча болуп калды дейт. 18, 6 минус 12 болот, 3 сабак бар экен, 3-кө бөлсөм -4 болот. Орто баллы мына -4. 76 балл болот.